Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, кадырман мекендештер, жалпы кыргызстандыктар. Өзүңөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун атайын буйругу негизинде республикалык деңгээлде күзгү ишембилик тазалоо жумуштары бардык аймактарда өткөрүлүп жатат. Мен бүгүн дал ушул сиздер көрүп турган Баткен шаарындагы жаңы түзүлгөн Баткен электр тармактарынын ишканасынын эмгек жамаатынын ишембилигине бул эле катышып жатам. Сіздерге бұл шартта дал ушул эмгек жамаатынын ишмердүүлүгүн толугу менен көрсөтөм. Тазалык албетте баарыбыз үчүн эң маанилүү. Бүгүн Баткен шаарындагы мекеме ишканалардын баардык эмгек жамааттары ишембиликке чыгышты. Көпчүлүгү кечээ 14-17 сентябрь аралыгында болуп өткөн Кыргыз-Тажик чегарасында конфликттин айынан жабыркаган айылдарда тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. А мен болсо бүгүн сиздер көрүп тургандай электр тармактары ишканасынын эмгек жамааты менен биргемин. Белгилей кетсек, жаңыдан ошо энергетика министрлигинин тапшырмасы менен атайын Баткен шаарында ушундай Баткен электр тармактары ишканасы түзүлдү. Буга чейин ошол сиздер көрүп турган имарат Баткен райондук электр тармактары ишканасынын имараты болчу. Азыр болсо жалпы облустук деңгээлде жаңы Баткен электр тармактары ишканасы болуп түзүлдү. Мына ушундай жаңы техникалар менен камсыздалган бул электр тармактары ишканасы азыркы учурда өзүнүн ишмердүүлүгүн кызуу жүргүзүүдө. Бүгүнкү күнү Баткен электр тармактары ишканасы президентибиздин жарлыгынын негизинде ишембилик өткөрүлүп жатат. Бүгүн андан сырткары бир эле өзүбүздүн ишкана эмес, Баткен районунун ошондой эле Лейлек районунун жабыркаган кечээки Тажикстандын чегарасында кагылышуудан кийинки жабыр тарткан айыл өкмөттөргө да жардам берүүгө чыгып кетишти. Бүгүнкү күнү ишембиликте азыр Кызылкыя РЭС, Кадамжай РЭС, ошондой эле Баткен, Лейлек, Сүлүктөр райондук электр тармактарынын балдары жалпы бүгүнкү ишембиликке чыгып, ошол президенттин жарлыгы негизинде иш алып барууда.